Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле 2 кылмышкер 3 адамды өлтүрүшүп, баалуу буюмдарын жыйнап алышкандан кийин андан ары сапарларын улашат. Жүрүп отурушуп, алар бир кызыктай көрүнүштөргө туш боло башташып, бир жерден тегерете таш тизилген түшүнүксүз жерге да туш келишип, бир кызыктай нерселер угула баштаганда эле туш тарапка куралдары менен аткылай башташат. Ошол жерден эле алардын бирине жанын жебеси сайылып, Пёрвис деген экинчи адам жанталашып качып жөнөйт. Көрсө бул жерде индеецтер, жапайы адамдар жашашат экен. Бул кезде европалыктар Америка континентин ачып, индеецтер байырлаган Америка материгине көчүп келип, отурукташып, өз бийликтерин жүргүзө башташкан. Албетте, убакыттын өтүшү менен индеецтердин көпчүлүгү кырылып, калгандары жаңы дүйнөнүн адамдарына кошулуп, аралашып жок болушту. Бирок кандай гана болбосун, тоо арасында белгисиз жапайы адамдардын тобу дагы эле жашап жүрүштү. Кийинки көрүнүштө биз Брайт Хоп деп аталган шаарчаны көрөбүз. Артур Одвайер деген бир буту сынган адам, бутуна байланыштуу эч жака чыга албай, гезит журналдарды окуп отурган эле. Учурда анын көпчүлүк иштерине жубайы жардам берип жатат. Кечинде баягы индеецтерден качып келе жаткан Пёрвис деген адам шаардын чекесине ар кимден уурдап алган баалуу буюмдарын жерге катып көмүп коет да, тамактануучу жайга кирип келип суусундук иче баштайт. Ал жердеги адамдар Пёрвисти көрүп, дароо эле шектүү адам экенин байкашып, тез арада шаардын тартип сакчысын, шерифин чакырып келишет. Шериф Франклин ал жака кирип келип, дароо эле бейтааныш Пёрвис менен сүйлөшө баштады. Пёрвис эч качан кылмыш иштерин кылбаган адам катары көрүнүп, бирок анын денесин текшерип, тыюу салынган заттарды таап алышканда, Пёрвис дароо эле качканга аракет кылат. Бирок Франклин аны тездик менен атып жарадар кылып, кайра анын делесиндеги окту алып салуу үчүн Артурдун аялы Самантаны чакырууга туура келет. Саманта күчтүү дарыгер болгондуктан полициянын мекемесине келип, кишенделип турган Пёрвистин денесинен окту чыгаруу менен алектене баштайт. Башкалардын баардыгы үйлөрүнө кетишип, Самантанын коопсуздугу үчүн ал жерде шерифтин жардамчысы Ник күзөтүп турган эле. Ошентип түндө ат сарай жакта бир кызыктай нерселер боло баштайт. Эртең менен төшөктө өзү жалгыз ойгонгон Артур жубайы түндө кайтып келбегенин билет. Шериф Франклинге кабар келип, ал жардамчылары менен дароо эле ат сарайга жөнөйт. Алар акырындан короонун ичине кирип көрүшүп, бирок короонун ичинде эч нерсе калбай калганын көрүшөт. Ал жерде бир гана аттарды караган кишинин өлүк денеси калып, аттардын баардыгын ким алып кеткени белгисиз. Андан соң алар полициялык мекемеге кирип келишип, ал жерде сайылып турган жалгыз гана жебени табышат. Ал эми кечээ түнү бул жерде калган жардамчы Ник, дарыгер Саманта жана жарадар кылмышкер Пёрвистен бир да дайын жок. Шаардын тартип сакчысы Франклин Артурдун үйүнө жетип барганда, Артур дагы сынган бутуна карабай жубайын издеп сыртка чыгып келе жатыптыр. Франклин Артурга жубайы Самантаны түндө жапайы адамдар уурдап кетишкендигин айтып, анын ачуусун басып кеңсеге алып келишип, эмне болгондугун текшере башташат. Ал жерге жаңы дүйнө менен аралашкан мурунку индеец адамын алып келишип, ал адам болсо жанын жебесин көрөрү менен эле баардыгын түшүнүп айтып бере баштайт. Бул жапайы адамдар силер ойлогондон да өтө эле жапайы. Булар адамга окшоп сүйлөбөстөн бир кызыктай үндөр менен үн алышып, анан да адамдардын эттери менен тамактанышат деп айтып берет. Ошондуктан булар жөнүндө маалымат өтө аз жана булар кайсы уруудан экени деле белгисиз деп айтып берет. Муну уккан Франклин дароо эле чакан топ түзүп, алардын артынан барып кечээки жоголуп кеткен адамдарды куткарып келүүнү пландап баштайт. Бирок жанагы индеец адам аларга жол көрсөтүп баруудан баш тартып, мен силерге булар жашаган аймакты картадан эле көрсөтүп бере алам. Булар өтө коркунучтуу жана булардан баардыгы коркушат деп да түшүндүрөт. Ошентип куткаруу операциясына шериф Франклин, анын жардамчысы Цикури, Артур жана Джон Брудер деген адам жөнөмөкчү болуп калышат. Булардын ичинен индеецтерди эң көп өлтүргөн адам Джон Брудер болчу. Ошентип аттарын минип алып казатка аттангандай эле аларды алдыда кандай жаман нерселер күтүп турганын сезбей эле жөнөп бара жатышты. Кечинде Джон коңгуроолору бар узун арканды тегерете тартып коет да, жырткыч жандыктар да келерин айтып эскертет. Анан да Джон, мен баарыңардан эң көп индеецти өлтүргөм. Ошондуктан бул жерде эң күчтүүңөр менмин деп айткан текебер сөзү командага жаккан жок. Эртеси күнү алар андан ары жол жүрүшүп, Артур бир жерден сыздатып жаткан бутун араң чечип, бутунун оорусун сезбеш үчүн наркотикалык затты да колдонот. Аны байкап алган шериф Франклин Артурдун тапанчасын алып алып, Артурдун наркотикалык заттарын алып алгандан кийин гана тапанчасын кайтарып берет. Кечинде Цикори Артурдун бутун чечип текшерип карап көрүп, Артурдун абалы оор экенин айтып, эгер сен дагы да кыймылдаганды уланта бере турган болсоң, анда бутуңду кесүүгө туура келет деп түшүндүрүп бере баштайт. Аңгыча болбой кимдир бирөөлөрдүн үнү чыгып, команда туш тарапка тапанчаларын мейлеп калышты. Көрсө жакыныраак жерде аларды көздөй эки адам жакындап келе жаткан болот. Ал
эки адам командага биздин эч кандай жаман оюбуз жок деп айтып куралдарын таштап жакындап келе жатышканда бир көз ирмемде эле Джон ал экөөнү тең атып өлтүрүп салат. Шериф Франклин тартип сакчы болгондуктан мыйзам менен иш алып барып мындай иш аракет үчүн Джонду камакка алышы керек эле. Бирок ушул жерден ушул ишти козгобой эле коеюн деп ойлоп, баары бир тиги эки адам тоноочулар болсо керек деген ойго келди. Андан соң алар ошол жайгашкан жерлеринен жыйналышып, башка бир коопсузураак, коргонууга ыңгайлуураак жерге барып жайгашышат. Уктаар алдында Цикори Джонго "Сен негизи жанагы эки адамды өлтүрүп жөн эле туура эмес кылдың" деп айтат. Бирок ал эки адам чындап эле тоноочулардын мүчөлөрү болуп чыгып, калган тоноочулар ал жерге келип чекеден кырмакчы болуп, а дегенде Джонду муунта баштаганда, ойгонуп кеткен Артур тоноочуну атып өлтүрүп Джонду сактап калат. Бардыгы ойгонушуп, бирок тоноочулар бул кезде алардын аттарын уурдап кеткенге жетишип калышты. Алысыраак жерде Джондун ак боз аты жарадар болуп жаткан эле. Джон атынын жанына басып барат да айласыздан атын атып өлтүрүп, "Менин атым менден башка эч кимге баш берчү эмес. Ошондуктан тоноочулар атымды алып кете албай атып салышкан турбайбы" деп айтып берет. Коркунуч ар тараптан болуп жаткандыктан алар түндө уктабай эле андан ары жөө жалаңдап жол жүрүшүп, түндө жол жүрүп күндүзү уктоону эп көрүшөт. Артурдун буту аксап баскандыктан аны эрте эле алдыга жөнөтүп жиберишип, бирок көп өтпөй эле Артур болбой эле командасынан артта калып калат. Акыры ал уктап жаткан командасына жетип келип, өзү да уктоого киришип, кечке мал ойгонгон команда жөнөмөкчү болушуп Артурду ойготушат. Бирок Артурдун буту бул кезде жанчы дагыс болуп оорутуп калган болот. Бирок ошого карабай жубайын куткаруу үчүн командадан калбай жөнөмөкчү болуп, иштин жайын көрүп турган Франклин болсо Артурга наркотикалык затты бермекчи болуп, "Биз сенин бутуңду кайрадан түздөп таңып коелу. Сен качан ойгонгон кезде биздин артыбыздан жөнө. Сен бизди таап келишиң үчүн биз сага таштардан белги коюп жүрүп отурабыз" деп айтат. Артур ага макул болгондон кийин наркотикалык затты ичип, Цикори анын сынган сөөгүн түздөй баштады. Ошентип команда андан ары жөнөшүп, ошол жерде калган Артур болсо андан ары эмне болору белгисиз болуп турду. Команда жүрүп отуруп кашкырдын улуганына окшогон бир кызыктай үндөрдү угушат. Анда Франклин "Биз издеген жапайы адамдар дал ошентип сүйлөшүшөт" деп айтып, ошол жерге Артурга белги калтырып коюшат да андан ары куралдарын октоп даярдык менен жүрө башташат. Ошентип эртеси алар картада көрсөтүлгөн аймакка жетип келишип, алыстан дүрбү салышып жапайы адамдар кайсыл жерде байырлаганына көз салышат. Акырындан ошол баамдаган жерлерине чукулдап келе башташып, бир жерден аттардын издерин көрүшөт да издерди кубалап жөнөшөт. Акыры алар тоо бетиндеги үңкүрчөгө бир топ эле чукулдап келишип, эми андан ары кандай кадамдарга бараарын ойлонуп жатышса эле, укмуштуудай көзгө көрүнгүс болуп бекинген жапайы адамдар бир эле көз ирмемде үчөөнү тең жаа менен атып жиберишет. Джон ошол жерден катуу жарадар болуп, Франклиндин болсо колу жарадар болуп, Цикориге жебе тийбей калды окшойт. Ошондо Джон ал экөөнөн суранып, акыркы жолу чылымын чегип жатып, "Силер мага динамит таштап кеткиле жана буларга башка жол менен сокку ургула. Мен болсо буларды өзүмө бир канчасын алаксытам да жардырып жиберем" деп айтат. Экөө макул болуп динамитти ташташып, артты көздөй чегинишип, Джон болсо динамитти жардырганга жетишкенчекте эле уштуу сөөктү көтөргөн жапайы адам алыстан сөөктү ыргытып, Джонду бат эле тынчытып койду. Көп өтпөй жарды аралап келе жаткан Цикори жана Франклин экөөнү тең жапайы адамдар жаралашып, экөөнүн тең эстерин оодарышат дагы жанагы жар бетиндеги үңкүрдүн алдына сүйрөп барышып, өздөрүнүн жапайы жырткычка окшогон үндөрү менен белги беришип, үңкүрдөн болсо аркандары ыргытылып, экөөнү тең жогору сүйрөп чыгышты. Жапайы адамдар аларды алып келип капаска камашып, капаска түшкөн Франклин жана Цикори башка капаста отурган Самантаны көрүшөт. Анын жанында жарадар болуп өлөйүн деп калган Ник жаткан эле. Ал эми баягы Пёрвисти болсо бул кезде жапайы адамдар жеп коюшкан болот. Негизи жапайы адамдар алардын көрүстөнүн тебелеген дал ошол Пёрвистин артынан шаарга чейин барышкан болчу. Бир кезде эле жапайы адамдардын башчысы Вайтор бирөөсү ортого чыгып келип өтө коркунучтуу үн чыгарат. Ушул үндөн кийин башкалары дароо эле капастагы өлөйүн деп калган Никти алып чыгышып, дырдай жалаңач кылып чечиндиришет да оозуна сөөктү кагышып, андан соң денесин кескилеп бөлүшүп, адам көрбөгөн мыкаачылык менен өлтүрүшөт. Соңунда адамдын чийки этин кадимкидей эле жеп жаткандарын көрүүгө болот. Эми эмне кылабыз деп ойлоно баштаган Франклин Самантадан бул жапайы адамдардын саны канча экенин билип, бул жапайы адамдарды жанагы наркотиктин жардамы менен өлтүрүүнү көздөй башташат. Ал эми Артур деле ойгонгондон кийин алардын артынан жүрүп отуруп, белгилерди көрүп жолду адашпай таап келип, бир кезде шайы кетип жардын түбүнө жатып уктап калат. Бул кезде Франклин менен Цикори жапайы адамдарды алдыганга аракет кылып жатышат. Алар жанагы наркотикалык ичимдикти биринен бири талашып ичип жаткандай көрүнүш көрсөтүшүп, аны көргөн жапайы адамдар ичимдикти тартып алышат да өздөрү дагы биринен бири талашып эле иче башташат. Алардын бирөөсү өтө көбүрөөк ичип, калган экөө азыраак ичип калды. Самантанын божомолу боюнча ошол көбүрөөк ичкен адам сөзсүз өлөт. Калган экөө эс үчүн бир топко жоготушуп, бирок аман калышат. Эми эсептеп божомолдоп көрүшсө,
ишенчү бул жапайы киши жегичтерден жок дегенде жетебей калган болот. Артур уктап жатканда аны жапайы адамдар байкашып, жакындап келип жаа менен атышып, биринчи жебе тийбей калганда эле Артур тездик менен туруп тапанчасы менен экөөнү тең атып өлтүрүп салат. Андан соң ошол жапайы адамдардын жанына барып жакындан караса, алардын кекиртегинде кандайдыр бир сөөктөн жасалган нерселер орнотулуптур. Сыягы ошонун жардамы менен булар бир башкача үндөрдү чыгарышат окшойт. Артур анын кекиртегин кесип, ошол сөөгүн чыгарып чөнтөгүнө салып алат да. Андан ары жүрүп барып Франклиндер кайсыл жерден кармалгандыгын түшүнөт. Ошондо ал башка жол менен соймолоп жүрүп отуруп, баягы чөнтөгүндөгү сөөктү алып чыгат да ышкырык сыяктуу кылып үйлөп ышкырып көрөт. Анын ою ишке ачып, ошол жака дароо эле бир жапайы адам чуркап келе калат. Артур аны дагы атып өлтүрүп, андан ары соймолоп жүрүп, ошол жапайы адамдардын баягы Пёрвис деп кеткен көрүстөнүн көрөт. Жанагы жапайы адамдар үңкүргө кайтып келишип, жанагы наркотиканы көбүрөөк ичип алган адам чындап эле өлүп калып, капасты ачып аны да салганы жатышса эле Франклин аларга кол салганга аракет кылат. Жапайы адамдар Франклинди дароо эле жарадар кылышып, бирөөсү Франклиндин чоң мылтыгын алып, аны кантип колдонууну билбей жатты. Сырттан ышкырык чыгып, бирөөсү үңкүрдөн чыгып жөнөп, жапайы адам болсо мылтыкты ары бери кылып жатып эле бир кезде атылып кетип, ок жерде жаткан Франклинге тийип калат. Ошол кезде сырттан да куралдын атылган үнү чыгып, бир аздан соң эле ал жерге Артур кирип келет да, ал жердеги жапайы адамды да тездик менен атып өлтүрөт. Эми алардын эсептөөлөрү боюнча дагы 3 жапайы адам калды. Артур башкаларды капастан бошотуп, ал эми тартип сакчы Франклин болсо куралын колуна кармайт да. Үчөөнү эртерээк бул жерден качып кеткиле деп айтып, өзү болсо жапайы адамдардын биротоло түбүнө жетмекчи болуп калат. Үчөө үңкүрдөн качып чыгып бара жатышып, көздөрү сокурланган жана буттары кесилген, боюнда бар 2 жапайы аялды көрүшөт. Кыскача айтканда, бул жапайы адамдардын түшүнүгү өтө эле таң калыштуу экен. Алар бир канча алыстап калганда тоо жактан мылтыктан атылган үндөрү чыгып, сыягы Франклин акыркы окторун аткылады окшойт. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор.